Жүрөктөн жүрөккө болсун. Өзүмө каалаган жакшылыкты сиздерге да каалагым келди. Жараткан насип кылып орозо жакындап атат. Кеп орозодон болсун. Билесиңби? Ушул орозого канчалагандар каалап бирок жетпей калды. Барыбызга маалым болгондой, өткөн жылы пандемиянын айынан канчалаган чыгаан кыргыздын чыныгы эр азаматтары өтүп кетти. Жараткан алардын жаткан жерин жайлуу, кабырын нурлуу, барар жерин бейиш кылган болсун. Ал эми бизден талап кандай? Биз тирибиз, денебизде жан бар. Демек биз колдон келген жакшылыктарды жасап өтүүбүз милдет. Ар бир жан өлүм дамын татуучу. Мына ошол күн келгичекти колдон келишинче жакшылыкты кылып, ата-энебиздин көзү тирүү болсо алардын сый урматын алып, дос туугандар бар болсо алардын жакшылыгына себеп болуп, ар дайым жакшы иштердин үстүндө гана болуубуз шарт. Неге дегенде ажал айтып келбейт. Андыктан орозону бошко кетирбей, жараткан мына ошол орозого жеткирсе, Куран окууну көбөйтүп, жакшы иштерди көбөйтүп, ар дайым жүзүбүздөн жылмаюу кетпесин. Бул дүйнөнүн бейишине да, акыреттин бейишине да ылайык бололу иншалла. Баарыңыздар дуаңыздарда бизди да унутпаңыздар. Ушундай экен да. Төрөлгөндө ар бир жан жаш бала болуп төрөлөт экен, а бирок өткөндө баары картайып өтпөйт экен. Мазардын үстүндө бул каарылар үчүн гана деген жазуу жок экен. Ал жакта жаш баласы дагы, каарысы дагы, күчкө толуп турган жигиттери дагы өтө берет экен. Бирөө кабырынын үстүнө жазган экен: "Эй тууганым, сен бүгүн мени карап, Куран окуп, мага сарсана болуп турасың. Кече күнү мен дагы башка бирөөнүн мүрзөсүнө келип, дал сендей болуп турдум эле. Бүгүн мына булардын катарына кошулдум" деп жазган экен. Мына ошол күнгө чейин ар дайым жакшы иштин үстүндө бололу. Ар бирибиз өз тарыхыбызды жазалы, жөнөлүп кетпейли. Ар бирибиздин мойнубузда болгон бир өзгөчө бир милдеттерибиз бар. Жараткан ар бирибизди жөн жаратып койбоду. Ар бирибиздин вазипабыз бар. Мына ошол нерсени татыктуу өткөрүп, жараткандын астына барганда жүзүн жылмаюу менен көрүүгө баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыз Кавсар көлүнөн суусун сунуп, "Эй үммөтүм" деп тосуп ала турган деңгээлге жетүүгө баарыбызга насип кылсын. Бар болуңуздар. Кандай гана жакшылык иштерди, кандай гана ибадат амалдарды кылбаңыз, жаратканын баарын кемчилдиксиз кабыл кылсын.